Сиз эл көзүндө жүргөн адамсыз, көп жылдан бери телеэкранда жүргөн адамсыз. Андан кийин саясатта жүрдүңүз. Мына ошол күндөрдү, негизи элди, коомду сагынасызбы? Сөзсүз түрдө бул менен жашап, ал менен ошол балдардан кийинки үй бүлөмөн кийинки жашоомдун маңызы катары сөзсүз түрдө аны сагынбай койбойсуң. Анткени жанагы айтып коет го, талант не пропьешь депчи. Сөзсүз түрдө анча мынча бир окуялар болсо аны чагылдыра калып, жаза калып, ошону айткың да келип кетет. Ишиң тырмалап, ушуну жаза койсом экен, айта койсом экен. Жана жогорку кеңеш депутаты болуп отурганда дагы апей, мындай ушунчалык окуялар көп болот да, мындай жаза тургандай. Анан өзүмдү кармап калам, эми бул туура эмес болуп калат деп. Бирок чындыгында албетте сагынасың. Теледиктор катары ошол КТРКда эле 10 жылдан ашуун, андан сырткары ЛТР башка жактарда да иштедик. Ошол кичинекеймен бери эле сөзсүз сагынасың, жүрөк эңсейт. Эми Кудайым буйрса азыр биздин башкы миссиябыз ушул балалуу болуп, балабыздын бутуна тургузуп, анан акырындап бул жакка да кайтып келербиз. Сөзсүз түрдө ал нерсе мындай болбой койбойт деп ойлойм да. Чийип сала турган нерсе эмес, ал нерсе менен жашайт. Балким ал жакка кайра да кайтып сунуштар түшкөн. Кудайым буйрса ал жак менен коштошпойбуз.